Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Түнкүсүн кутургандар көбөйдү. Мотоциклде жол эрежесин бузгандарды жазалоону талап кылышууда. Бишкек Ош жолунда тоодон таш кулап окуучу кыз каза болду. Ажыкебизди бири эстетти. Соц тармакта Чубак ажынын иниси сыргакты талкуулашууда. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бишкек Ош жолунда тоодон таш кулап окуучу кыз каза болду. Чүй облустун Жайыл районуна караштуу Сосновка айылында Бишкек Ош унаа жолунда тоодон таш кулап окуучу кыз каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалым болгондой, окуя 29 мартта болгон. Оштон биринчиликти алып Бишкекке жолго чыккан 3-5 класстын окуучусу кыздары келе жаткан машинага жамгырдан бошоп турган таш кулап, унаанын арткы бурчун тешип кирип, ичиндеги бир окуучу кызды басып калып каза болуп калды. Аман калган кыздарды жолдогу унаалар бөлүп салып кеттик. Кыздардын өңү боп-боз, титиреп шок, токтоно алышпай постко чейин ыйлап келишти. Аларды көрүп, өзүм да жаман болдум. Постко жеткирип, беттерине муздак суу чачып, апам айткандай кылып таңдайын көтөрдүм. Бүгүн чоң атасы өлүкканадан алып кетти, дейт күбөлөр. Окуя тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы төмөнкүлөрдү билдирди. 2025 жылдын 29 март күнү болжол менен саат 16:40 чамасында Mercedes-Benz Sprinter автоунаасынын айдоочусу түштүктөн төнүк тарапка багыт алып бара жатып, Бишкек Ош унаа жолунун 92-700 чакырымында тоодон чоң таш кулап, автоунаанын оң жагындагы арткы айнегин сындырып, ичине кирип, артында отуруп бара жаткан жаш өспүрүм кызды басып калган. Анын кесепетинен артында отурган жүргөнчү жаш өспүрүм 2014 жылдын 24 апрелинде төрөлгөн. Жаран алган жаракатынан улам. Окуя болгон жерде каза болгон. Булак турмуш кежи. Сен үчүндө мына ушул кутургандар көбөйүп атат азыр. Моңгорой сара эмне деген жакшылык. Түнкүсүн кутургандар көбөйдү. Мотоциклде жол эрежесин бузгандарды жазалоону талап кылышууда. Кече түнү шаардын көчөлөрүндө жол эрежесин сактабаган мотоциклдин айдоочусу кайрадан коомчулуктун көңүл борборуна айланды. Соц тармактарда тараган видеолордун биринде бир киши мотоциклдин артын карап, учкашып баратканын көрүүгө болот. Шаар тургундары жол эрежесин бузгандарга катуу чара көрүүнү талап кылышууда. Тиешелүү органдардан бул окуя боюнча расмий түшүндүрмө берелик. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ажыкебизди бири эстетти. Соц тармакта Чубак ажынын иниси сыргакты талкуулашууда. Социалдык тармактарда Чубак ажынын иниси сыргактын видеосу талкуу жаратууда. Колдонуучулар анын көрүнүшү жана кыймыл аракети маркум агасына аябай окшошуп баратканын белгилешүүдө. Эске салсак, Чубак ажы Жарилов Кыргызстандагы белгилүү дин алымы болгон. Ал өзүнүн сабырдуулугу, илимдүүлүгү, курч ойлору менен коомчулукта кеңири таанылган. Кыргызстандагы көптөгөн адамдар аны акылмандыгы, адилеттиги, жөнөкөйлүгү үчүн урматташкан. Ал дайыма элди жакшылыкка чакырып, коомго терең таасир калтырган инсан эле. Бул видео тууралуу сиз кандай ойдосуз? Комментарийге калтырыңыз. 31 мартка карата аба ырайы. Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, 31 мартта өлкө аймактарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Бишкекте жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн +1, +3, күндүз +15, +17 градус болот. Таиландтагы жер титирөөдөн кийин деңиз бир канча метрге тартылып алыстап кетти. Айрым жашоочулар жер кайра дагы силкинсе тартылган суу цунами болуп келет деп шаардан кетүүгө кам көрүшүүдө. Они собирают то ли каких-то крабов, то ли какие-то ракушки, я не знаю. Дети вон в воде играются.
едят возле моря, как бы все тихо, спокойно.